2010-жылы 7 апрелде Кыргызстанда Бакиевдин бийлигине нааразычылык жаралган жаңы революция болуп өттү. Ал мурдагы мамлекет башчы сыяктуу эле бийликти узурпациялап, демократиянын принциптеринен четтеп кетти деп айыпталган. Бирок Кыргызстандагы экинчи элдик революцияны тынч, чакансыз деп атоого болбойт. Анткени окуялар адамдардын өлүмү менен коштолгон. Президенттин күзөт кызматынын эки тарабынын жана оппозициянын демонстранттары менен өкмөттүк имараттарга чабуул жасагандары ок атылды. Оппозициянын иш-аракеттеринин натыйжасында парламенттин жана телекөрсөтүү борборунун имараттары басып алынып, башкы прокуратуранын редакциясы өрттөлдү. Президент Бакиев Бишкектен, андан кийин өлкөдөн чыгып кетүүгө үлгүрдү. Бийлик убактылуу өкмөткө өткөн. Андан кийин тирешүү учурунда 80ден ашуун адам каза болгон. Жаңы курмандыктар апрель окуясынан кийин өлкөнү каптап, улуттар аралык кандуу жаңжалга алып келген толкундоолорду алып келди. 2011-жылдын декабрь айында жаңы датаны 7 апрелди жана расмий мамлекеттик майрамдын ысымын элдик апрель революциясынын күнү бекитилди. Ал эми 2016-жылы учурдагы мыйзамдарга толуктоолор киргизилген. Ага ылайык 2016-жылдан баштап элдик апрель революциясы күнү жумушчу эмес күн деп жарыяланган. Ал эми бүгүнкү күндө бүткүл өлкө боюнча көптөгөн майрамдык иш-чаралар жана массалык иш-чаралар коомду демократиялаштыруу үчүн күрөштө элдин жеңишинин урматына өткөрүлүп жатат.